Salam dostlar. Men Zuzu Kacheva, sizlerden unikaldı life coach. Jana sizler menin unikaldı uğarmandarım. Bugün en sonun temаны qaraştırıp ketemiz. Temamız bolsa, qandaycha biz özümüzdün iyiligimizge to'sqo'ldik qilamiz. Andamese ketdik. Birinchisin qarab ketaylik. Birinchi кезекте biz öte көп шек санайбыз өзүбүздөн. Мындайча айтканда ишеним көрсөтпөйбүз. Шек саноо бул чындап эле бизди ийгиликке жеткизбейт. Ошону бир билип койгула. Өзүбүзгө болгон ишеним ошол гана бизге күч кубат берет, анан ошол гана бизге жардам берет ийгиликке жетүү үчүн. Анда эмесе экинчисин карап кетсек, экинчиси ичибизден өзүбүзгө каршы чыгабыз. Биз сыртыбыздан ийгилик каалайм, билимдүү болгум келет, ийгиликтерди жараткым келет, бир жетишкендиктерге жетким келет деп айта беребиз. Бирок ичибизден биз ошол нерсеге ишенбейбиз. Ичибизде көп өзүбүзгө жолтоо боло беребиз. Мисалы, ата-энем бай эмес, же болбосо менде каражат жок, же болбосо мага билим жетишпейт, жардам бере турганым жок жакындарыма, же дагы ушул сыяктуу көптөгөн суроолор менен ичибизде күрөшөбүз да. Ошону ички дүйнөлүк согуш деп атаса болот. Үчүнчүдөн биз өзүбүздү башкаларга салыштырабыз. Кандай деп ойлойсуңар? Канчалык бул адилеттүү? Биз кантип өзүбүздү башкалар менен салыштырсак болот? Мисалы, башкалар ийгиликти жасап, анан ийгилигин көрсөтүп койгон үчүн биз өзүбүздүн ийгиликсиз учурубузда башка бирөөнүн ийгилиги менен салыштырганда бул адилетсиз тараза болуп калат. Ар бир адамдын жолу, ийгиликке болгон жолу ар башка жана ар кыл кыйынчылыктар менен коштолот. Бирок биз бардыгын бирдей деп айтууга мүмкүн эмес. Ошондуктан бир ушул нерсени эстеп калууңарды суранамын. Эч качан өзүңөрдү башка бирөө менен салыштырбагыла. Тек жайыбыз, алган билимибиз окшош болгон күндө дагы биз индивидуалдуу, окшош эмес адамдарбыз. Ар кимдин өз жолу ар башка, ар кимдин басып өтүүчү жолу ар башка. Ошону унутпастан биз аракет кылышыбыз керек. Ар ким өзүнүн аракетине жараша ийгилик жаратат. Ошондон ар ким өзүнө көңүл бурса, башкага салыштырбастан, анда ар ким өзүн кандай максаттарды коюп, кантип ошого жетүү жана эмне кылуу керек экенин билсе, ошол адам ийгилик жарата алат. Анда эмесе, достор, бүгүн биз 3 мисалды карап кеттик. 3 тоскоолдукту карап кеттик. Кандайча биздин ийгилигибизге жолтоо кылат экен. Демек, бул шек саноо, бул башка бирөөгө өзүбүздү салыштыруу, жана үчүнчүсү болсо ички дүйнөлүк согуш десек болот экен. Ошондуктан ушул 3 нерсеге көңүл буруңуздар, ушул 3 нерсе аркылуу ой жүгүртүңүздөр. Кантип мен ушул 3 нерсени өзүмөн жок кылганга аракет кылам жана канткенде мен өзүм жеке ийгилик жарата алам деген суроолорду берип койсок туурараак болот. Достор, чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга жана укканыңыздарга. Анда эмесе лайк басып коюңуздар жана комментарий жазып коюңуздар. Сиздер менен комментарий аркылуу пикир алмашуудан кубанч аламын. Жана дагы суроолоруңуз болсо дагы жазып койсоңуздар, ошого ылайыкташтырып дагы жаңы видеолорду чыгарамын. Анда эмесе мен Зузу Качева, сиздердин лайф коуч жана эмки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта қалыңыз.